касса боюнча биз айтып өткөндөй капиталдык болгондон кийин бул жакта бардык жумуштар аткарылды да, ички жумуштардын бардыгы аткарылды. Бул жакта эми отделочный работасы, сантехникасы, электричествосы, ошонун баары аткарылды. Больницанын өзүнүн баягы орусча айтканда требованиялар бар экен, ошолордун баары аткарылды. Отделение абдан жакшы ремонт кылынды. Өзүнүн нормалары менен, баягы санитарный нормалар менен жасалып, буюрса мына биздин Балыкчы шаарынын элине жакшынакай кызмат кылып берет деп ишендирип кетем. Кубанычтамын ушундай биздин больницанын ремонту болгонуна. Анткени буга чейин биз иштегенде условияларыбыз, иштеген жерибиз мындай эмес болчу да, салыштырмалуу келгендечи. Бул отделение абдан кырдаалдуу отделение. Бул жерге келгенде, бул отделение келгенде бейтаптар өлүм менен жана жашоонун ортосунда болот. Анан ошо күрөш үчүн дагы абдан бизге дагы кыргызча айтканда условия керек да. Условиясы бар болчу, бирок мындай эмес болчу да. Анан отделениябыздын азыр ар бир палатасы санитардык нормаларга туура келди. Жаркыратып ремонт кылып берген агаларыбызга терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Буга чейин иштеп келгенбиз, элге кызмат көрсөтүп келгенбиз, бирок ушул жаркыраган зданиянын ичинде элге кызмат көрсөтүүбүз мындан дагы артат демекчимин. Аябагандай жаркырап сонун болуп калды. Буюрса эмгектенебиз. Негизи отделение деген 6 бейтапка расчет болгон, то есть 2 балдарга, детям до 6 лет деп код, до 14 лет деле. Биздин отделениеми аймактык оорукана болгондон биз ымыркайдан баштап, төрөлгөндөн баштап чоң жана карларга чейин алабыз. Анан профиль деп код да, профиль боюнча да, то есть от родильного, травматологический деп код, хирургический профиль деп код, терапевтический болот профиль. Ошонун баарына жардам беребиз да.